Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мен Бабиев Фархат Жекшенбекович жарандык оюмду билдирип, жана ошондой эле Алмаз Атамбаевди колдоо максатында Кой Таштагы элдик штабка баргам. Бирок 7-8 августтагы болгон окуялар менин көз карашымды түп тамырынан өзгөрттү. Буга чейин айткан сөздөрүмдү толугу менен артканам. Урматтуу мекендештер, жалпы элибиздин тынчтыгы үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн ынтымакта бололу. Жеке кызыкчылыктарын ойлоп, жалпы элге жамынып, карапайым калкты курал катары колдонуп, жада калса кыргыз элин түндүк түштүк кылып бөлгүсү келген саясатчылардын провокацияларына алданбайлы. Ошол себептен мыйзамды сыйлап, ынтымакта, тынчтыкта жашоого бардык жарандарды чакырам. Провокациялык сөздөрдү айтканым үчүн жалпы элден кечирим сурайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.